Өлкө экономикасынын дээрлик бардык тармактарында көрсөткүчтөрдүн өсүүсү камсыздалды. Бул тууралуу Кыргыз өкмөтүнүн жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Жыйында 2018 жылга Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн болжолдуу көрсөткүчтөрүн аткаруунун жүрүшү жөнүндө маселе каралды. Өкмөт башчы эскерткендей, 2018 жылдын 13 августунда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун төрагалык алдында Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйыны өтүп, анда Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн 2018-2040 жылга чейинки улуттук стратегиясы каралган. Өкмөттүн алдында өлкөнү туруктуу өнүктүрүүнүн негизги багыттары, максаттары жана артыкчылыктуу милдеттери аныкталган. Өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасын ишке ашыруунун алкагында макроэкономикалык туруктуулукту сактоо, бизнес чөйрөнү жана инвестициялык климатты оңдоо, аймактарды өнүктүрүүнүн жаңы концепциясын ишке ашыруу, мамлекеттин социалдык милдеттерин толугу менен аткаруу, өкмөттүн ишинин ачык жана айкындуулугун камсыздоо иштери улантылат, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасын ишке ашыруунун биринчи күндөрүнөн тартып, өкмөт иши кийинки приоритеттүү маселелерди аткарууга багытталды. Биринчиси макроэкономикалык туруктуулукту сактоого. Азыр мына баалардын өсүшү, инфляциянын деңгээли бул биздин экономикабызга өзгөчө жагдайлуу. Өткөн жылга салыштырмалуу 0,8% төмөндөдү. Улуттук валютанын туруктуулугу сакталып турат. Өзгөчө курсунун туруктуулугу башка дүйнөлүк чоң валюталарга салыштырмалуу. Өнөр жайдан тышкары бардык тармактарда өсүш камсыз болду. Бизнес чөйрөнү жана инвестициялык климатты жакшыртуу боюнча иштер жүрүп жатат. Аймактарды өнүктүрүүнүн жаңы концепциясын ишке ашыруу, мамлекеттин социалдык милдеттерин толугу менен аткаруу, өкмөттүн ишинин ачык, айкындуулугун камсыздоо боюнча. Өкмөт башчы белгилегендей, экономиканын дээрлик бардык тармактарында көрсөткүчтөрдүн өсүүсү камсыздалды. Бюджеттин аткарылышы боюнча 7 айдын жыйынтыгы менен республикалык бюджеттин салыктык кирешелери 57,2 миллиард сомду түздү. Бул 2017 жылга салыштырмалуу 8,6 миллиард сомго көп, же болбосо 118%га өстү. Мунун ичине салык кызматы 110,3%га көп аткарды. Бул 3,2 миллиард сом. Бажы кызматы 130,6%га аткарып 5,4 миллиард сомго каражаттарды көп топтошту. Өкмөттүн социалдык чөйрөдөгү ишмердигине тийиштүү премьер-министр белгилегендей, мамлекет өзүнүн милдеттерин өз убагында аткарып келе жатат. Кошуна мамлекеттер жана биздин соода экономикалык өнөктөштөр менен болгон мамиле жакшырууда. Буга президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдун Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Россияга, Туркияга жана башка мамлекеттерге болгон расмий сапарлары, андагы болгон сүйлөшүүлөр, келишимдер таасирин тийгизүүдө. Мен айтмакчымын, оң таасирин тийгизүүдө. Мына жакында Түркмөнстанга да барып келди. Кудай буйрса, ал жерде дагы оң натыйжаларга биз күбө болобуз деген ойдобуз. Евразиялык экономикалык биримдиктин бирдиктүү реестрине кирген атамекендик өндүрүшчүлөр, өзгөчө товарды экспорттоочулар 49 ишкана болду. Бул 2 эседен көп 2017 жылга салыштырмалуу. Ар кандай айыл чарба продукциясын өндүргөн биздин атамекендик ишканалар ушул тизмеге кирди. Өкмөт башчы жана республиканын бардык мектептерин интернет менен камсыздоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жыйынтыгы жөнүндө маалымдады. Анын айтымында, жыл аягына чейин калган 693 мектепти глобалдык түйүнгө кошуу кажет. Жылдын аягына чейин 100% биздин мектептерибиз, балдарыбыз, айылдарыбыз 100% ошол интернетке кошулат. Мындан тышкары максатсыз пайдаланып жүргөн, мурун салынган бала бакчаларды менчиктештирип, же болбосо мамлекеттик уюмдар отурган, азыр мамлекеттик 73 уюм отурат экен. Муну дагы азыр бошотуп, балдарыбыздын келечеги үчүн шарт түзүп берүү боюнча чоң иш жүрүп жатат. Мына жакында азыр Бишкек шаарында 2 садик бошойт, бала бакча. Ошо балдарыбыз ошол жерге кирет. Кирип, өзү келечеги үчүн тарбия алат.
РСК банк ачык акционердик коому экспортчуларды колдоого, ал эми Айыл банк ачык акционердик коому айыл чарбасын колдоого басым жасоосу тийиш. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев айтты. Жыйындын жүрүшүндө өкмөт башчы белгилегендей, өлкө өкмөтүнүн кезектеги жыйыны 2018-2040 жылдарга карата туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясын жана Кыргыз Республикасынын президентинин 2018 жылды аймактарды өнүктүрүү жылы катары жарыялоо жөнүндө жарлыгын ишке ашырууну камсыздоо чараларынын алкагында өткөрүлүүдө. Премьер-министрдин айтымында жеңилдетилген насыялуу тутуму Айыл банк ачык акционердик коому, РСК банк ачык акционердик коому, Кепилдик фонду, Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун, Кыргыз Республикасынын улуттук банкын жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлигин камтууга тийиш. Бул тутумдун негизги милдети ата мекендик экономиканын артыкчылыктуу багыттарында бизнес жүргүзгөн чарбалык субъектилерди жеңилдетилген насыялар менен камсыздоо боюнча аракеттешүү болушу зарыл, деди ал. Буга байланыштуу өкмөт башчы 2018 жылы Айыл банктын уставдык капиталын 20 миллион АКШ долларына көбөйтүп, бул көрсөткүчтөрдү 100 миллион АКШ долларына чейин жеткирүүгө каражаттарды табууну тапшырды. Ошону менен бирге үстүбүздөгү жылы РСК банк уставдык капиталын 29 миллион долларга жана Кепилдик фондтун уставдык капиталын 1 миллиард сомго чейин көбөйтүү маселелерин иштеп чыгуу милдеттендирилди. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев белгилегендей, Айыл банк ачык акционердик коомун капиталдаштыруудан кошумча каражаттарды айыл чарба кооперативдерин түзүүнү жана колдонуу өбөлгөлөөгө, ал эми РСК банк экспорттук ишканалар үчүн арзан насыяларды каржылоого жумшоосу кажет. Биз ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жашоо шартын жакшыртуу үчүн бардык зарыл аракеттерди жасоого тийишпиз, деди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кезектеги жыйынында сөз сүйлөп жатып. Өкмөт башчы белгилегендей, Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар уюмунун мүмкүнчүлүгү чектелгендердин укуктары жөнүндө конвенциясын ратификациялоого даярдыгы маселеси абдан олуттуу жана чечимди талап кылат. Коомубузда бул абдан маанилүү маселе. 180 миң адам ушул майыптыгы менен биздин коомубузда мекендештерибиз. Алардын ичинде 30 миңи бул балдар болуп атат, 18 жашка чейинки. Эгерде биз ошолорго шарт түзбөй, акча жетишпейт, биз ошол майып адамдарыбызга биз шарт түзө албайбыз десек, биз үчүн ал абройду алып келбейт да. Ошон үчүн биз бул конвенцияны өзү ратификация кылып, анан өзүбүздүн бюджетибиздин мүмкүнчүлүгүнө жараша, коомдун мүмкүнчүлүгүнө жараша ошого умтулушубуз керек. Эл аралык коомдун астында милдет эмес, бул ар бир жарандын астында милдет болуш керек да. Кудай сактасын, ар бирибиздин үйүбүздө балдарыбыз ден соолуктуу болсун. Анан мындай ден соолугу болбой калгандарды эгер өзүбүздүн бир тууганыбыздай, өзүбүздүн балабыздай, өзүбүздүн жакын адамыбыздай карабай, бул меники эмес деп мамиле кылыш, бул биздин социалдык коомдун өзүнүн жүзү болбойт да. Ошон үчүн биз акчабыз жетеби, жетпейби, муну кабыл алышыбыз керек да. Ошого биз өзүбүз кадамдарды таштап, мүмкүнчүлүктүн баардыгын жумшап, ушуларды аткарганга биз аракеттерибизди жасашыбыз керек. Биз өкмөт ошону колдошубуз керек. Себеби дегенде, бул биздин өзүбүздүн социалдык мамлекет экенибизди көргөзөт. Сөзсүз эле күчтүү адамды коргош керек. Биздин коом аялуу, майып болгон, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдогон коом өзү күчтүү коом болот. Биз ошон үчүн колдойбуз деп эсептейбиз. Премьер-министр кошумчалагандай, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды дене тарбия, социалдык, экономикалык жана маданий чөйрөнүн, саламаттык сактоо жана билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү менен камсыздоо, алардын ар биринин бардык мүмкүнчүлүктөр жана укуктар менен толук кандуу колдонула алуусу маанилүү болуп саналат, деди. Премьер-министр белгилегендей, өкмөттүн милдети мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын турмуш абалын жакшыртуу үчүн тийиштүү шарттарды түзүү болуп саналат. Мыйзамга ылайык жумуш берүүчүлөр бекитилген 5% квотаны эске алуу менен мүмкүнчүлүгү чектелген жактарды эмгекке орноштуруу үчүн жумушчу орундарды түзүүгө милдеттүү. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ысык көл облусуна жумушчу сапардын алкагында 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына кырчын жайлоосунун даярдыгын текшерди. Өкмөт башчы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы маданий иш-чараларды өткөрүүгө кырчын жайлоосунун толук даярдыгы жана мурда берилген тапшырмалардын аткарылышы тууралуу маалымдалды. Учурда жайлоодо этно-маданий иш-чараларды өткөрүүгө бардык зарыл объектилер тургузулган. Электроэнергиясы, суу менен камсыздоо жана жарыктандырууну орнотуу иштери жүргүзүлгөн. Өкмөт башчы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын учурунда бардык ыкчам штабтардын
оюндардын жөнгө салынган ишин камсыз кылуу үчүн уюштуруу маселелерин ыкчам жана деталдуу чечүү зарылдыгына өзгөчө көңүл бурду. Андан соң премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев балыкчы корумдуу унаа жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Мухаммедкалый Абылгазиев Ысык көл облусуна жумушчу сапарынын алкагында Бактуу Долоноту айылындагы ипподромдун даярдыгын текшерди жана 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш салтанатынын репетициясына катышты. Чогулгандардын алдында сөз сүйлөгөн өкмөт башчы белгилегендей, алдыдагы оюндарды жогорку деңгээлде өткөрүү үчүн мамлекет бардык зарыл күч-аракеттерин жумшайт. Мен бул масштабтуу ишке тартылгандардын бардыгына ыраазычылык билдиргим келет. Оюндарга даярдык көрүүгө жигердүү катышкан ынтымактуу жана кесипкөй команда, креативдүү жана мекенчил жаштар менен бирге биз 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюшкандыкта өткөрөбүз. Биз бардыгыңыздарга укмуштуудай зор эмгегиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз сиздер менен сыймыктанабыз, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Премьер-министрге оюндарды өткөрүүгө ипподромдун толук даярдыгы, ошондой эле 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү учурунда коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо боюнча көрүлгөн чаралар тууралуу маалымдалды. Өкмөт башчы ошондой эле тартылган мамлекеттик органдардын өкүлдөрү менен аркылуу уюштуруу маселелерин талкуулады жана тийиштүү бир катар тапшырмаларды берди. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Ысык көл облусуна жумушчу сапарынын алкагында алдыда өтүүчү 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин мамлекет башчыларынын саммитине даярдык көрүү боюнча кеңешме өткөрдү. Бул иш-чараны президентибиз өзү башында туруп бардыгыбыз тең ушул жапатырмак киришип атабыз. Биз азыр даярданабыз дегендердин баарын убагында бүттүк, акча каражаттарын баарын таптык. Биздин элибиз жанагындай көптү көрсө көл болот деген анан ынтымагыбыз болсо мындан да чоң иш-чараны өткөргөнгө биз өзүбүз бышып келатабыз. Ошону менен мен да кубанып атам. Күч бирдиги, рух бирдиги деген урааны чакырып атабыз. Ушундай бир ураан менен кетип атабыз. Ушул урааныбыз, күчүбүз дагы, рухубуз дагы, духубуз да бир болсун. Өкмөт башчы белгилегендей, мамлекеттик органдар тарабынан даярдык чараларын ишке ашыруу боюнча жыйынтык чаралар кабыл алынууда. Мен Кырчын жайлоосун, Номат амфитеатрын, ипподромду, ден соолук чыңдоочу комплексти көрүп чыктым жана өлкө 3-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммитин өткөрүүгө даяр деп айта алам, деди Мухаммедкалый Абылгазиев. Премьер-министр республикадагы мурдагы эл аралык иш-чараларды өткөрүү тажрыйбасын эске алуу менен бардык тийиштүү кызматтар ырааттуу ишти жана уюштуруу мүнөздөгү келип чыккан маселелерге жооп кайтарууну камсыздоосу маанилүү экендигин баса белгиледи. Премьер-министр бизнес коомчулукка жана ыктыярчыларга аталган иш-чарага даярдык көрүүдө жана республикага көрсөтүлгөн иш-чаралардын алкагында келип жаткан көп сандаган конокторду тосуп алууга көмөк көрсөтүүсү үчүн ыраазычылык билдирди. Көчмөндөр оюну бул Кыргыз элинде тарыхында, жалпы көчмөндөрдүн тарыхындагы эң чоң иш-чаралардын бири болот. Бекеринен биз ушул көчмөндөр өзлөрү жаратылышка жакын болгон, ошо жаратылышка жакын кылып ар бир оюнду, көчмөндөрдүн каада салтын, ал жерде боло турган жанагы соода сатык, ошол көчмөн элдердин өзүнүн тарыхында кандай болсо ошолордун баарын ушул жаратылыш менен байланыштырып, анан көчмөндөрдүн ошол убактагы жашоосуна, жашоо шартына мындай ылайыкташтырып, ошого биз даярдадык. Кудай буюрса, мен ойлойм, бул оюнду биз эң жогорку деңгээлде өткөрөбүз. Мен кайрылып кетер элем ушул биздин мекендештерге, ошолорго, конокторго жакшы мамиле кылып, кээ бири адашып калышы мүмкүн. Кээ бир жерлер тилди түшүнбөй бир муктаждыкка туш келиши мүмкүн. Ошолордун баарына биз ушул жергиликтүү көлдөгү биздин мекендештер, жалпы эле Кыргыз эли ушулардын баарына көңүл бөлүп, жакшынакай кылып тосуп алып, анан оюнду өткөрүп, көчмөндөр оюнун өткөрүп, анан Кыргыз элинин өзүнүн каада салтын, үрп адатын, меймандостугун көргөзүп, ушу менен аякташыбыз керек. Элибизди да бир жолу чакырып кетебиз. Жапатырмак бардыгын жогорку деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Япония өкмөтүнүн жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосу астында Кыргыз Республикасындагы тобокелдиктерди комплекстүү башкаруу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү жана Борбор Азиядагы аймактык кызматташтыкты чыңдоо долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүмдөрү үчүн берилген атайын унааларды жана жабдыктарды тапшыруу аземине катышты. Өкмөт башчы бүгүнкү окуянын жалпы өлкө үчүн маанилүүлүгүн белгиледи. Көрсөтүлгөн көмөк үчүн ыраазычылык билдирүү менен катар премьер-министр Япония өкмөтү тарабынан өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу жаатында гана эмес, билим берүү, маданият жана жол куруу, коммуникациялык объектилерди, инфраструктураны куруу тармагында да иш жүзүндө үзгүлтүксүз көмөк берилип келе жаткандыгын баса белгиледи.
Андан соң өкмөт башчы Япониянын элчиси жана Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын туруктуу өкүлү менен биргеликте зарыл болгон куткаруу жабдуулары жана ыкчам авариялык куткаруу, өзгөчө кырдаалдар чыккан жерлерде башка токтоосуз иштерди жүргүзүү жабдыктары менен жабдылган унааларды көрүп чыгышты. Жабдуулар урандыларды тазалоо, өтмөктөрдү жана тешиктерди уюштуруу, жабыркагандарды алып чыгуу үчүн гидравликалык жана пневматикалык каражаттарды, ошондой эле альпинисттик жабдыктар жана жарык берүүчү жабдууларын өзүнө камтыйт. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Бишкек шаарындагы номер 25 орто мектептеги билим күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Өкмөт башчы мектеп окуучуларын жана мугалимдерди жаңы окуу жылынын башталышы менен жылуу куттуктады. Өкмөт билим берүү тутумундагы муктаждыктарын толук канааттандырып, андагы ырааттуу ишти камсыздоо багытында чоң иштерди аткарып жаткандыгын белгилеп кетким келет деди. Мамлекет тараптан бюджеттик каражаттын 18%дан ашууну же болжол менен 30 миллиард сом билим берүүгө багытталат. Бүгүн өлкөбүздүн булуң бурчтарында жаңы 27 мектеп окуучуларга эшигин ачып жаткандыгын абдан кубанычтуу. Бул катар жыл соңуна дейин дагы 52 билим берүү объектиси ишке берилет. Мында заманбап мектептерди курууга басым жасалат. Бардык мектептер интернет менен 100% камсыз болот деди Мухаммедкалы Абылгазиев. Өкмөт башчынын айтымында интернетке карай жеткиликтүүлүк окуучулардын билим сапатын арттырууга мүмкүндүк берди. Вы знаете, что мы проводили аккредитацию школ. Аккредитация показала, что качество образования нуждается в глубокой реформе, нуждается в кадровой реформе, нуждается в улучшении материально-технического обеспечения. И ведется эффективная система распределения учебной нагрузки. Качество образования повлияет обязательно на зарплату учителей, которые вкладывают знания, опыт для обучения наших детей. А учителя, которые не овладеют новыми, креативными новыми навыками, информационными технологиями, компьютерными технологиями, должны задуматься о своем профессиональном будущем. Поэтому любой родитель желает, чтобы ребенок попал к опытному учителю. Будут для этого разработаны четкие критерии оценки и отбора учителей. Будут в лучшую сторону совершенствоваться система повышения квалификации учителя. Стране нужны подготовленные кадры, в том числе обязательно наши кадры в школах. С этого года уже будут действовать инновационные школы с подключением к системе онлайн. И наши дети, независимо от того, где находятся, будут получать новые, глубокие такие знания, находясь в селах отдаленных, наравне с детьми, которые обучаются в городских школах. Быйылкы жылы жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча алгач ирет өлкөнүн бардык региондордун окуучулары алтын сертификатка ээ болду. Буга дейре шаардык окуучулар гана мындай сертификаттарга ээ болгон. Адамдык мүмкүнчүлүктү өстүрүү максатында 1-класстар үчүн англис тилин киргизүү боюнча иштер жүрүүдө. Ал эми быйылкы окуу жылынан тарта 5-класстан жогорку карай англис тилин окутууга сааттар көбөйтүлүүдө. Биздин балдар 3 тилди, кыргыз, орус жана англис тилин эркин билүүсү керек деди премьер-министр. Наши дети должны быть высокообразованными и конкурентоспособными. А мы все, и учителя, и родители, и чиновники государственные, которые работают в сфере образования, должны и обязаны помочь им в этом сегодня. Родители наряду с учителями и чиновниками несут такую же ответственность в воспитании детей и качества их обучения. Есть факты, когда родители детей не то что отдают в школу, а заставляют зарабатывать. На базарах не хочется верить, но при том, что мы вкладываем огромные средства на образование. Поэтому у нас правительство и вообще в государстве будет жесткая борьба с такими проявлениями. И будем наказывать даже родителей, которые заставляют детей зарабатывать на сегодня. Они думают о будущем этого ребенка самого. Өкмөт башчы белгилегендей, балдардын коопсуздугун камсыздоо өкмөттүн маанилүү милдети. Ириде жолдордогу коопсуздукту камсыздоо зарыл. Бүгүнкү күндө шаар жана айылдарда, анын ичинде мектептердин жанында жол белгилери, фото, видео фиксация тутумдары орнотулууда. Авариялык абалдагы жана капиталдык ремонтко муктаж мектептер жакынкы жылдары талапка ылайык абалга келтирилет. Бул маселелер жакынкы жылдары толугу менен чечилиши керек деди өкмөт башчы. Премьер-министр ата-энелерге кайрылып, биз сиздер менен биргеликте бул ишке көмөктөшүүбүз керек деди.
Эл аралык аналитиктердин иликтөөлөрү көрсөткөндөй, билимге карата салынган ар бир каражат эселеп кайтарым берет. Ал келечекте жалпы коомдун бакубаттуулугун камсыздайт, деди Мухаммедкалы Абылгазиев. Жыйынтыгында өкмөт башчы Бишкек шаарындагы номер 25 орто мектепке кошумча компьютердик класс үчүн жабдуу алууга сертификат тапшырды.